Өзүңүздөр көрүп тургандай, алгач эгерде шайлоочу кире турган болсо, алгач бул жакта эгерде бет каптары жок болсо, мынакей бул жакта атайы бет каптар. Бул добуш берүү эмес, бул эксперимент. Мында 20дан ашык ыктыярчы эгерде шайлоо өтө турган болсо, кандай таризде өткөрсө болот деген суроого жооп издеп, өз алдынча шайлоо жарыянын аткарып көрүштү. Ар бир ыктыярчынын аралыгы 1,5 метр. Кире бериште антисептикалык каражаттар, ар бир киши бет кап жана кол кап кийип келген. Жеке коргонуу каражаттары жоктурго кире бериштен бет кап, кол кап берилет жана дене табы текшерилет. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү дагы ар бири бет кап, кол кап менен камсызданып келген ар бир киштин паспортун текшерип, атайын баракчага колун коюп, андан соң шайлоо бюллетенин колуна кармап, шайлоочу атайын урнага бюллетенин таштап сыртка чыгып кетти. Bir saatта мындай тартипте бул эксперимент негизинде 74 адам добуш берүүгө жетишишти. Эгер шайлоо өткөрүлүп, ар бир участок 12 саатта иштесе, анда ар бир участокто бир күндө 900гө жакын адамды ушундай таризде өткөрүүгө болорун эксперимент өткөзгөндөр далилдеп беришти. Ооругандардын саны абдан чоң болбосо, биз сөзсүз түрдө парламент шайлоону өткөрүшүбүз керек. Анткени конституцияга ылайык парламент алмаштырып туруусу зарыл, өз убагында, өз мүнөтүндө. Ошол себептен биз парламент шайлоону өткөрө турган болсок, ушул өкмөт бекиткен социалдык аралыкты сактоо, коопсуздукту сактоо маселелерин эске алуу менен добуш берүү процессин кандай жүргүзө алабыз, ошонун имитациясын өткөзөлү дегенмин. Биздин шайлоочуларга да кайрылат элем. Силер дагы, биздин саясий партиялар дагы, талапкерлер дагы эске алышкан керек. Эгерде пандемия улана берсе, биз баарды бир ушул коопсуздук маселелерин эске алып добуш берүүнү өткөзөбүз. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү Расулбек Кадыров жергиликтүү шайлоо качан болоору белгисиз экенин, партиянын мүчөлөрү шайлоо эртерээк эле өтсө жакшы болмок, парламенттик депутаттар менен шайлоону бир убакта өткөзсө Ош шаарынын элине кыйын болуп калат деп жатышканын кошумчалады. Ошондой эле транспорттук каттамдарга, тамактануучу жайларга караганда шайлоо учурунда көбүрөөк санитардык гигиена нормалары сакталмак дейт Кадыров. Бардыгы эле ушу өткөрүп жүрсөк дээрлик жакшы болот деп атышат, алардын пикири ушундай. Ал эми талапкер болуп катталган партиялардын ичинен ар түрдүү пикирлер бар. Менимче көпчүлүк аларды эле ошо эртерээк өзүнчө өткөрүп койсок жакшы болот эле деген пикирди айтып атышат да. Ошо эми баандай анча-мынча сунушту айтышты. Ошо 12-5, 12 июлдүн экөөнүн өткөрүп берсе жакшы болот эле деген пикир. COVID-19 карабай дүйнө жүзүндө шайлоолор өтүп жатат. Мисалы 15 апрелде Түштүк Кореяда мыйзам чыгаруу палатасына шайлоо болуп өтсө, ал эми башка мамлекеттерде шайлоо өнөктөрү башталар алдында турушат. Буга мисал жакынкы кошунабыз Казакстанда 15 август күнү Сенатка өтүүчү шайлоо болорун казак президенти 11 июнь күнү тийиштүү жарлыкка колун койду. Зыягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.